Ооба Макс, туура айтат. Эгер борборду жардырып жиберишсе, бул өлкө байланышы жок калат. Маалыматты борбору жок бөлүшүүнүн жолун табуу керек. Согуш чыгып кетсе, биз борбордон көз карандысыз түрдө кармашты улантып, өз ара аракеттерибизди макулдаша алгандай болушубуз керек. Салам Макс, президент эмне деди? Бизди бириктирген жана коопсуздандыра турган уникалдуу тармак түзүү керек. Интернеттин башаты болуп 3 тармак саналат. ARPANET, NPL жана Цикладес. Бул 3 тармак аскердин, бизнес корпорациялардын жана илимий коомчулуктун эмгектеринин жемиши болуп саналат. Бул 3 тармактын ар бири жаңы интернет тармагынын түптөлүшүнө өз салымын кошкон. Тармакка мындай атты интернеттин атасы аталган Винтон Сёрф берген. 1972 жылы жалпы коомчулукка жаңы тармак түзүлгөнү жарыяланган. 80-жылдардын аягында тармакка СССР да кошулган. Башында тармакта маалыматты берүү үчүн кол менен жүктөө талап кылынган. Кийинчерээк маалыматты жөнөтүү зымдар аркылуу ишке ашып, ылдамдыгы да жогорулаган. Азыр болсо маалымат зымсыз аба аркылуу берилет. 90-2000 жылдарда тармак өтө тездик менен өнүккөн интернеттин айланасында Google, Facebook сыяктуу компьютердик корпорациялар пайда болду. Интернеттин өнүгүшү ММКларга жана жалпы эле медиа чөйрөгө чоң таасирин тийгизди. Социалдык тармактар, издөө сервистери, YouTube жана телевидениенин ордун баса турган видеолор пайда болду. Интернет ушунчалык өнүккөнүн мындан билсе болот. Ал тургай биз өз каалоолорубуздун тизмесин издөө сервистеринин негизинде түзүп калдык. Ооба Макс, каалоолорубуз корпорациялар реклама жасашат жана өз продуктуларын чогултулган маалыматтардын негизинде өндүрүшөт. Мындай маалыматты чогултуу Big Data деп аталат. Эми корпорацияларга биздин эмне каалап жатканыбызды билүү үчүн ар бирибиздин эшигибизди кагуунун кереги жок. Биз өзүбүз буларды издөө кызматтарына же социалдык тармактарга жазабыз. Макс, сенин лентаңда карагат жөнүндө посттор көп экен. Ошондуктан лентаңда карагат менен эмне кылса болот деген маанидеги рекламалар дагы көп сунушталат. Айтмакчы билесиңби, 2016 жылы АКШда шайлоолор убагында талапкерлердин бири адамдарга кандай убада берүү керектигин билүү үчүн Big Data маалыматтарын пайдаланган деген божомолдор бар. Макс, маалыматтан качуунун кереги жок. Болгону технологиялардын таасирине кабылбоого жана чын маалыматты фейктен ажырата билүүгө үйрөнүшүбүз керек. Сен коомдук тармактарды эмне үчүн колдоносуң? Анда эмесе сабактын өзүнө өтөлү.